Азатбек менен Шахноза улуту бири кыргыз, бири тажик экени, каада салттары да ар түрдүү экени кийинки маселе. Эң башкысы бекем үй бүлө, сүйүү дешет. Кызылкая шаарында ишкерлик менен алектенип жүрүп, ата-энелердин да ыраазычылыгы менен баш кошуп жатышыптыр. Биздин турмушубуз бул эми биринчиге коюлат да. Калганы на второй план, можно так сказать. Када саат башка нерселер эми анча деле аны ойлонгон жокмун. Биринчиден биздин үй бүлө бактылуу болсо, кайын журт менен башкалар менен жакшыман бирге катташып жүрсөк, калганы кызыктырбайт. Шахноза шаардагы юридикалык окуу жайдан билим алып жатат. Орто мектепте кыргыз тилин окубаганы менен чогуу окуган студенттер кыргыз болгондон тилден кыйынчылыгы жок. Кыргызстанды ченкен кыргызчаны билиш керек. Кол кошуналарың Кыргыздар, досторум да кыргыз кыздар. Ата-энелер үчүн жаштардын турмушта кыйналып калат деп кооптонуусу жок. Жаштар келечекте жакшы, бекем үй бүлө болот деген ниет менен бата беришти. Тажиктерде кызга калың берилбейт. Ага кошумча той кечесин өткөрүү үчүн ресторан чыгымында эки тарап биргелешип көтөрүп жатыптыр. Рациональный вопрос. Я вообще не рассматриваю. Себеби мен Машетте туулуп, Машетте өскөнмүн. Кыргызда, тажикта мусулман. Практически амандай мисалы есть кыргыздарда отдельные там традиции, биздерде отдельные традиции. Мы все это, мана Худамбар отличная женщина, замечательная, уважительная, жакшы көрөм, что жакшы адам экен. Что менен решили, отурдук, без посредников, без ничего. И мы решили, битте консенсуске келдик, да? Келип, келишип, неме кылып атабыз. А так, чтобы мен кызметте кыйналат деп ойлогон оймам жок. Калында кереги жок. Мы современные люди, мисалы кичине нужно отстраняться от этого. Мисалы мен шондой түшүнөм. Может, мен кичине традициядан кайтам, но я понимаю так. Чо калын бергендерде, главное, чтобы они были счастливы. А мана калын, все это материальное, наживное, да? Шон үчүн это все как-то значения не имеет. Тажиктер бабаларынан калган салттарын анча-мынчасы заман талабына жараша өзгөрүп, кээ бирлери унутулганы менен кайсы той болбосун улуттук музыкалык аспаптары менен шаан-шөкөт уюштуруу али да сакталып турат. 30 миңден ашык тажиктер жашаган аймакта мындай атайын уюшулган жалгыз топ бар. Булардын коштоосу жок, бир да той топур өтпөйт экен. Огул тойда, суннат тойда, кыз тойда, келин тойда. Бизде ар бир тойда кыз узатуудабы, бала үйлөгөндөбү, сүннөткө олтургузгандабы айырмасы жок. Тойдун шааниси ушул аспаптардын коштоосу менен көркүнө чыгат. Аймакта азыр бизден башка бир да атайын мындай топ жок. Баары бизди чакырышат. Аксын болсо келишип алабыз. Бардар үй бүлө болсо көбүрөөк берет. Колу жукараак болсо азыраак. Мага бул аспапта ойногонду үйрөткөн устатым кайтыш болуп кетти. Той жок мезгилде талаада, багбанчылыкта өз ишибизди кыла беребиз. Бобом менен башка нерсе талаада уяда. Өзбек, казак, орус улутундагылар менен кыргыздардын куралган үй бүлөлөр көп эле кездешкен менен кыргыз тажик улутунан куралган үй бүлө чаңда кездешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.